Мен Қалпаев Бақтияр Кыргызстандын жаш жараны Баткен элинин кулуну катары мамлекетибиздеги болуп жаткан көйгөйлөргө кайдыгер карап тура албаймын. Өлкөбүздүн өсүп өнүгүүсүнө өз салымымды кошуу максатында шайлоого аттандым. Өзүм жөнүндө айта кетсем, 2014 жылы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын сот прокурорлук факультетин аяктагам. 2011 жылдан баштап 2019 жылдарга чейин бизнес чөйрөсүндө жүрдүм. Мамлекеттин жана жеке менчик ишканаларда юрист болуп эмгектендим. 2019 жылы Жогорку кеңеште адис болуп иштеп атканда чек ара маселесин көтөрүп пресс-конференция уюштурганмын. Мен чек ара жөнүндө айтылбаган сөздөрдү коомчулукка жарыялап, чындыкты айтканым үчүн ошол кездеги бийлик мени жумуштан кетирген. Бирок эң негизгиси, биз мамлекеттин жүзүн чек ара маселесине бура алдык. Азыркы учурда Comfort House курулуш компаниясынын негиздөөчүсү жана жетекчисимин. Жогорку кеңештин депутаттыгына шайланып калсам, пландалган ар тараптан өнүктүрүүчү жумуштарды ишке ашырамын. Кыргыз болуп чоңоюп, өз өлкөмдүн тузун татып, көйгөйүн көрүп, артыкчылыгына тамшанып, кооздугуна маашырланып өстүм. Андыктан өз журтумду жүрөк оорусун, маселелерин өзүмдүкүндөй кабыл алып, чечкенге бел байлап, жардамга жең түрүнүп чыктым. Аз убакыт болсо дагы элдин үнүн жеткирип, төмөнкү программаларды ишке ашырууга толук күчүмдү жумшаймын. Биринчиден, суу биздин байлыгыбыз. Кыргызстан өзүбүздүн суубуздун 20% иштетет экенбиз. Калганынын баары Өзбекстанга, Тажикстанга, Казакстанга, керек болсо Кытайга да агып кетип жатат. Эмне үчүн биз өзүбүздүн суу байлыгыбызды өзүбүз иштете албайбыз? Биздин ар бир айлыбызда суу маселеси өтө курч турат. Биздин максат жаңы суу каналдарды куруп, эскилерин жаңылап, элибизге таза жана суугат сууларды жетиштүү кылабыз. Андан сырткары, Баткендин дарыяларында энергетикалык мүмкүнчүлүк чоң. Анын ар биринде чакан кестерди курса болот. Чакан кестер Баткенди толук энергетикалык көз карандысыздыкка жеткирет. Экинчиден, авиабилеттин баасын 6000 сомдон 3000 сомго чейин түшүрөбүз. Азыркы учурда кээ бир чет мамлекеттерге учуу Баткенге учкандан да арзан турат. Бир гана мисал, Бириккен Араб Эмираттарына билет 5000 сом, 5 сааттык жол. Ошол эле учурда биздин мамлекеттин ичинде турган Баткенге 45 мүнөттүк жолго билет баасы 6000 сомду түзөт. Бул эмне деген акыйкатсыздык. Авиакаттам менен жүрүүгө элдин талабы чоң. Бирок тилекке каршы каттамдардын саны аз болгондуктан билеттин баасы кымбат. Биз каттамдардын санын көбөйтүүгө шарт түзүп, авиа ташууларда монополияны жок кылып, билеттердин баасын 3500 сомго түшүрө алабыз. Транспорт жана логистика маселесин улантсак, биз кайтпас Шамалды сай жолун ачышыбыз керек. Өзбекстандын территориясы менен атайын транзиттик жол ачып, Бишкектен Баткенге болгон жолду 5 саатка кыскарта алабыз. Баткенден Бишкекке 10 саатта жетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кыргызстан Баткенден башталат. Ошол себептен Баткен биздин борборубуз менен тыгыз байланышта болуусу керек. Үчүнчүдөн, бир жыл ичинде чек ара маселесин толук бүтүрүү. Менин саясатка аралашуумдун бирден бир себеби бул чек ара маселеси. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырымды түзөт. Азыркы учурда чек аранын 90% аныкталып, чечилди. 10% аныкталбаган чырдуу жер болуп эсептелинет. Кудайга шүгүр, мамлекеттин жүзү чек арага бурулуп, албан иштер жасалды. Ошентсе дагы алдыда жасалуучу иштер көп. Мен Баткен элинин өкүлү катары, чек арада жашаган элибиздин өкүлү катары,
Har bir metр жер үчүн Кыргыз элинин талабын талашып келгем. Жана талаша беремин. 4-чү, 5000 жаңы жумуш орун түзүлөт. Бүгүнкү күндө көп деген Баткен элинин уул балдары, эже сиңдилери Кыргызстандагы өз үй бүлөлөрүн, кичинекей балдарын калтырып, Россияда сырткы миграцияда жүрөт. Алардын баарын биз өз мекенибизге кайтарып, татыктуу айлык менен жумуш орун түзүп беришибиз керек. Мамлекеттен жыл сайын 1,5 миллиард сом бөлдүрүп, ири жана кичи өнөр жайларды, айыл чарба продукциясын кайра иштетип чыгуучу ишканаларды өнүктүрүү менен жаңы 5000 жумуш орун түзөбүз. 5-чиси, элге үй курууга жер тилкелерин бөлүп беришибиз керек. Баткенде жердин жетишсиздигинен 2-3 үй бүлө bir үйдө жашап жатат. Азыр Баткенде эгин тала иштерине иштетилбеген, өзгөчө чек арага жакын аймактарда 100 гектар жерлерибиз жатат. Аларды трансформациядан өткөрүп, муктаж болуп аткан үй бүлөлөргө бөлүп беребиз. 6-чысы, билимдүү жаштар биздин келечек. Ар бир айылда бала бакчалардын жана мектептердин санын көбөйтөбүз. Мугалимдердин айлык маянасын жогорулатуу жана иш алып барганга татыктуу шарттарды түзүп, билим берүү сапатын биз бир кыйла көтөрө алабыз. Эскилиги жеткен мектеп, бала бакчаларды жаңылап жана заманбап имараттарды курабыз. 7-чиси, айыл жергесинде сапаттуу медициналык приборлор жана врачтар жетишсиз. Бул маселени чечүү үчүн медицина тармагын толук реформалап, врачтардын айлык маянасын көтөрүп, социалдык жактан камсыздандырууну күчөтүү керек. Ооруканалардын материалдык, техникалык жабдуусун тез арада жаңыртууга зарыл. Анткени дени сак эл бактылуу эл. Ар бир айылда бирден спорт комплекс. Жаштардын спортко болгон кызыгуусу өтө чоң. Бирок тилекке каршы жөндөмдүү жаштарыбыздын спорт менен машыгуусуна айыл жергесинде шарттар начар. Же болбосо такыр эле жок. Ар бир айылда заманбап спорт аянтчаларын куруп, таланттуу жаш спортчулардын потенциалын ачуу зарыл. Жана буга мүмкүнчүлүктөр бар. Урматтуу элим, мен тааныштырган программаны аткаруу үчүн жаңы илимий ачылыштарды кылып керек эмес. Менин программамды реалдуу жана аз убакыт ичинде ишке ашырса болот. Мен жогоруда койгон максаттар бул элдин максаттары, элдин үнү жана элдин көйгөйү. Мен сөзсүз түрдө коюлган максаттарды сиздердин колдооңуздар менен ишке ашырамын. Кыргызда 7 саны илгертен ыйык жана өзгөчө сан. Манастын 7 осуяты, 7 атаны билүү, 7-нин бири Кыдыр деп айтабыз. Ошондой эле менин шайлоо бюллетеніндеги номерим 7. 28 апрель күнү үй бүлөңүз менен бир добуштан шайлоо участогуна барып, Калпаев Бактияр номер 7-ге добушуңузду бериңиз.